Манас эпосун уккан ар бир кыргыздын каны кайнап, улуттук аң сезими жана делебеси козголуп, улуу ойлор адамдын жан дүйнөсүн чырмап, тээ байыркы доордогу аталарыбыздын калдайган карааны көз алдыбызга элестеп, Манас деген ат үчүн жан берүүгө да даяр болуп калабыз. Манас биздин ааламга желбиреген туубуз, көктөгү асманыбыз, бүтпөс дастаныбыз, кыргыз улутунун руху, каада салты, руханий дөөлөтү, түпкүрдөн келе жаткан тарыхы, кылымдарды карыткан татаал жолу жана улутту алдыга сүрөгөн улуу идеясы жана деңиздей чалкыган терең мааниси бар зор күч. Манас бул жападан жалгыз кыргыз эли сыймыктанган жана эч нерсеге алмашкы сыйык сөз. Дүйнөдөгү эч теңдеши жок улуу эпос. Манас баатыр тууралуу эпосту үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган, кулаалы таптап куш кылган, курама жээп журт кылганы тууралуу айтылып, Манас кыргыз элинин эле эмес, кыргыздардын айланасына башка элдерди да бириктирген улуу жана тарыхый инсан экендиги тууралуу айтылат. Манас деген атты балдарына коюуда ар бир ата эне катуу ойлонуп, дуа салдырып, малды курмандыкка чалдырып, бир топ алекеттен өтүп келгени белгилүү. Анткени бул ыйык атты ар ким эле көтөрө албайт. Манас деген атты эч ылгабай эле районго, шаарга же облустка кое берүүгө болбойт. Анткени Манас деген ат республикалык жана улуттук деңгээлдеги объекттерге гана коюлушу зарыл. Бул атты тиешелүү жерлерге коюу боюнча жогорку кеңеште атайын мыйзам кабыл алынып, ага президент кол коюп, Манас деген ат коюу иретке келтирилиши керек. Президент же анын командасынын мүчөлөрү мыйзам кабыл алганга чейин Манас деген атты бир районго, шаарга, облустка, кинотеатрга, музейге же объекттерге коюуда тиешелүү адистер, окумуштуулар, манасчылар же улуттун уңгусун түзгөн инсандар менен кеңешип, анан чечим кабыл алса жакшы болмок. Кеңешип кескен бармак оорубайт деген акыл сөз бар. Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусуна Манас деген атты берүү эч бир чындыкка туура келбейт жана эч кандай жүйөсү жок кабыл алынган чечим. Бир-эки адамдын терең ойлонбогон каалоосу боюнча Манас деген атты облустук деңгээлге түшүрүп, облустун атын берип жатышы туура эмес кадам болуп саналат. Манас деген атты таластыктар Талас облусуна же Талас шаарына эбак эле коюп койсо болмок. Бирок таластыктар Манастын дүйнөлүк деңгээлдеги аты бар экендигин эске алып, анын аты облустук деңгээлге түшүргүсү келишкен жок. Кыргыз бийлиги мына ушундай каталарды жана кемчиликтерди кетирбеш үчүн президенттин алдында түрдүү тармактар боюнча улуттук же координациялык кеңештер коомдук башталышта иштеп туруш керек эле. Ал тууралуу президентке ондон ашык кат менен кайрылдым. Бирок президент тарабынан эч кандай аракеттер көрүлгөн жок. Маданият, искусство жана адабият боюнча кеңеште болушу керек. Президент Манастын атын коюу боюнча ошол кеңеш менен сүйлөшүп, анан чечим кабыл алганда мындай алешемдикке жол берилмек эмес. Ал эми бул маселени президент чечпей, башка бир өкмөт мүчөсү чечим кабыл алып, өзүн билемдик кылса, анда ого бетер иш чатак. Эгерде өкмөттүн кээ бир мүчөсү же жогорку даражадагы бир чиновниктин каалоосу боюнча Жалал Абад облусунун атын өзгөртө турган болсо, ошол өрөөндө туулган, калмактарга бүркүттөй тийип, кыргыздарды калмактардан сактап келген Тейитхан уулу Курманбектин атын берсе куп жарашып калмак. Курманбек баатыр да Кенже эпостун негизги каарманы болгону менен ал дагы атагы таш жарган жана кыргыз эли сыймыктанган баатырларыбыздын бири. Эч кандай себеп жок эле кылымдарды карытып келген Жалал Абад деген атты өзгөртүүгө эмне себеп болду? Жалал Абад шаардык кеңешине облустун атын өзгөртүү боюнча мындай көрсөтмөнү ким берди? Эмне үчүн мындай күмөндүү көрсөтмөлөр жашыруун берилүүдө? Эмне үчүн эл аралык аэропорт экинчи борбор болгон Ош шаарына салынбай, Жалал Абад шаарына салынууда? Ал тууралуу да туура түшүндүрүп айткан бийликтин жетиштүү аргументтерин көрө элекпиз. Кыргыз Республикасынын борбору бара-бара Жалал Абадка көчүрүлүп, Бакиевтерди Беларустан алып келүүгө даярдыктар көрүлүүдө деген кептердин да арааны жүрүүдө. Бирок ушул сөз чындыкка улам чукулдап баратканын бийлик башындагылардын акыркы аракеттеринен ачык көрүнүүдө. Эгер андай болбосо, президент башында турган бийлик өкүлдөрү элге ачык түшүндүрмө берүүлөрү зарыл. Урматы менен, Турсунбек Акун.